Өкмөттүн негизги милдети элге кызмат кылуу. Мындан улам президент юстиция министрин кабыл алган учурда элге көрсөтүлүп жаткан квалификациялуу юридикалык жардам кызматынын сапатына, министрликтин тейлөө жумуштары кандай жүрүп жатканына кызыкты. Министр белгилегендей, азыр жаңы иш баштайм деген юридикалык тараптарды каттоо жумуштары жеңилдеп, мурдагыдай түйшүк жаратпай калды. Толук автоматташтырылды. Марат Жаманкулов былтыр күздөн бери өлкөдөгү сот укуктук реформасынын алкагында юстиция министрлигинин алдында түзүлгөн пробация департаменти толук кандуу иштей баштаганын дагы кошумчалады. Бул мекеме адам олуттуу кылмыш жасабай, бирок айыптуу болгон учурда эркиндикти чектебей турган гумандуу жазаны колдонуу практикасын жактайт. 2019 жылдын 1-сентябрынан баштап юстиция министрлигинин астында пробация департамент иштеп баштады да. Штаттык саны 180 деп эсептелип атат. Жерлерде пробация офистеринин имараттарын ремонт иштер болуп атат. Санариптештирүүнүн жыйынтыгы кайрылгандардын убактысын үнөмдөп, түрдүү чыгымдарды азайтат.